Айтбекова өпкөсү көөп аткандарды креслону жыттатып туруп көчкө гана тепти го. Бийлик кызмат деп чуркап эми жеттим деп отуруп калганда жумуштан кеткендер да жок эмес. Болгону бүгүн кызматта, эртең тышта болуп калуу коркунучу креслосу майлуу кызматкерлердин жүрөгүнүн ишин алып турган чак. Мындай көрүнүштү блогер, актриса Назира Айтбекова ачыктап, бирок өлкөнү оңдоого кандай муунга муктаж экендигин да сап катарына тезген. Топ катуу жерге чабылмайын, бийиктикке учпайт экен. Азыр бетибиз менен жер түзүп аткан кез. Буюрса эми бийик учабыз. Креслого ашыгып, тамагы айрылгыча кыйкырып, бийликке келиш үчүн ач кайкырык салып, өпкөсү көөп аткандардын ырас жели чыкты. Ит капкандай эле болду. Креслону жыттатып туруп көчкө гана тепти го. Сооп болот. Өлкөнүн өнүгүшү үчүн эмейле, өзүңөр үчүн эле өлүп талып чуркадыңар го. Өлөт го деди кичибизден. Тилек Токтогазиевди Кытай деп жээридиңер эле. Тилектей балдар гана оңдойт өлкөнү. Аз убакытта кандай сонун иш алып барды. Артында турганыма өкүнбөйм. Жалаң ошондой тың чыкмаларды алып келсек, сонун болмок. Кыялымдагы өлкөнү Эмил Үмөталиев, Жумадыл Эгембердиев, Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева, Дастан Бекешев, Аймен Касенов, Клара Соронкулова, Азат Исакунов, Атыр Абдрахматова, Сания Токтогазиева, Руслан Ахматбек, Темирлан Султанбеков, Кадыр Атамбаев, Назира Райымкулова, Эрулан Көкулов, Али Токтакунов, эки эркин дагы толуктагылачы. Азырынча эсиме ушулар эле келип атат. Дагы толтура аты тааныла элек, бирок мээси укмуш иштеген, көп тилде сүйлөгөн, мыйзамды беш колдой билген күчтүү жаштар бар. Биздин катабыз аларды тааныбайбыз деп аттап өтүп кетип, кулакка кооз сөздөрдү тээп, сөздөн башка колунан кокко келбеген, бирок жүзү таанымал болсо болду деп эле шайлап алып атпайбызбы? Аябай кооз сөздөргө 30 жылдан бери тойдук го. Тойбой атсаңар, Facebook менен Instagramдан мен эле сүйлөп берейинчи. Мээси иштегендерди ак үйгө жөнөтөлү, сүйлөгөндөр эл менен калалы. Жок дегенде элдин мүдөөсүн сайрап берип турабыз силерге. Дагы шайлоолор келе жатат. Көзүбүздү чоң ачып шайлайлы. Мунун көзү сулуу, тигинин сөзү таттуу деп эле шайлай бербей дейт шайлоочуларга да кайрылуу жасаган Назира айым. Булак аргумент кейже.